Assalamu alaikum dostlar. Ушундай өткөндө ичин тарта албай калган үйдүн ичини тартылган келди. Мынакей үй өтө чоң үй, баягы акыбалы ушундай. Эми кыш менен эч ким жашай алса, ушундай эмелери түшүп кетет экен. Шпаклевкасы түшүп кеткен. Бул печка, чоң печка, мына ичи. Азыр мына туугандар кыргызстандыктар келип үйдү караштырып атат. Аларда ичинде суу бар, мынакей достор. Суу бар, паровой отопление иштейт. Мына спальный комната менен дагы бир комната. Кыскасы, комнаталары көп экен. Өткөндө мына ушул терезеден ушул үйдү ичин тартканмын, эсиңиздерде болсо. Мүмкүнчүлүк болгон эмес ичине кирген. Мынакей. Көрүңүздөр. Ушул үй жакшы, таза. Полдору жакшы. Кыскасы, печка экен. Печканын эмесин коюп, плиталарын коюп, русская печь бар экен, тандырга окшош нерсе. Ичинде эмелерди бышырса болот. Мына кухня экен, чындап айтканда. Мына зал. Бул спальный, ал жак спальный, ошондо өтө узун, чоң үй. Бул жерде кладовкалары бар экен, анча-мынча буюмдары бар экен, алып кетебиз деп атат. Ошо, достор. Көрүңүздөр. Бул биягы жайыт башталып кеткен. Биягы жайыт, мынакей. Мына жери, өзүнүн жери, биякта 70 соток жери бар. Тетик забор менен кошо, мына жерден арты толугу менен жайыт башталып кетет. Мына жерден жайыт. Так, мына сарайлары, малканасы. Мына өзү үй, баягы үй. Айтканда бул узун үй, 12 метр. 12 метр эмес, 11 метр. Мына сарайлар, малканасы. Бияка ат байлап коюптур, ат таптаза кылып кырып таштаптыр. Мына ушу малкана. Артында көчө. Мына көчө менен сразу жайытка чыгып кетсе болот. Достор, мына көрүңүздөр. Азыр жайытындагы бир видеого кошуп тартканга аракет кылам, достор. Мына үй. Үйдүн ичин көрдүңүздөр, достор. Азыр сыртын көрсөтөм. Сырты өтө чоң. Мынакей. Сырты жыгачтан болгон, бирок ичи жакшы сакталыптыр. Мына көчө, көрүңүздөр. Мына көчө асфальт, арты жайыт, ана жайыт. 1, 2, 3, 4, 5 үйдөн кийин жайыт башталат. Бирок бунун артынан дагы эмеси бар экен. Жайыт башталган жери и просто малды чыгарып кайтарып киргизгенге ыңгайлуу экен да. Могу жерде көчө бар да. Көрүңүздөр. Мынакей. Арты жайыт сразу мына. Малканасы тек жайыт, мындай болуп кетет жайытка малдар. Көрүңүздөр. Бул айылда бала-акча бар, мектеп бар, дүкөндөр бар, и больницасы дагы бар экен. Азыр кыргыз туугандарыбыз келиптир. Новосибирден, анан Оштон келиптир. Үйдү караштырып атат азыр. Ушул үйдү дагы балким сатылып кетет, балким сатылбайт, сатылып кетсе сатылып кетет. Мынакей. Достор, көрүңүздөр, 600 миңге сатып атат. Кеми бар. Достор, алыңыздар, кимге керек болсо.